Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah emma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve barakatuh. Hurmatlı mekendешler, qadırlı musulman bir tuğandar, barыңыздарга жараткан Алла Тааланын тынчтыгы, саламы, мээрими, ырайымы, жана берекеси болсун. Жараткан Алла Субханаху ва Таала barыбызга hidayat versin, takvalık versin, afiyet, baylık versin. Allahümme inne nes'aluken huda ve tuqa ve afafa ve gina. Жараткан Алла Тааланын түнүнө жүрөгүбүз таза болуп кирейли. Жүрөгүбүздө шүгүр толтуруп кирейли. Жүрөгүбүздө Алла Таалага бекем ишеним, мухаббат, үмүт менен кирейли. Tünübüzde Allah Teala'm zikir menen, toba menen koozdосын. Taң atkanda жеткенге дагы жараткан Алла Субханаху ва Таалагын жаңы күнүнө деп биз күн сайын шүгүрчүлүк кылып турушубуз керек. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам үйрөткөн дуа: Аллахумма инна нас'алукан худа ва туqa ва афафа ва гина. Ya Allah, biz senen hidayat sorayбыз. Vattuqa, takvalık, günölerden saktangandı sorayбыз. Ve afafa, tazalıktı sorayбыз. Özgöçü zınadan, jana zınaga çakıra turgan, oşondoy günölerden tazalıktı, afaf dep koyat. Ve gina, baylıktı, ilimdin baylığın soraylı, jüröktün baylığın soraylı, ырыскынын байлыгын сурайт. Негизги сурай турган Алла Субханаху ва Тааладан. Себеби анын колунда жердеги, асмандагы казыналары чеги жок. Бардык нерсе андан чечим чыгат, анан келет. Ошон үчүн Алла Субханаху ва Тааладан сурайлы. Бизде эчтекеси жок эле келгенбиз. Алла Тааладан сура деген. Кийимди дагы сура. Irıskını dağı sora, amandыкты dağı sora, ulonu dağı sora, bardığın Allah Teala'dan sora. Tuğandar, Allah Teala'nın kimde kim çegin, mıyzamın buzsaça, uzavayt, uzaka varvayt. Bunu zulümdük dep koyat. Allah Teala kişine möhnet berip atsa, hiç kaçan adam oylonboş gerek, aldanıp kalbaş gerek de, ушундай боло берет экен депчи. Жок. Ошондо айтат, бирөөнү басмырлап, өзүңдү бактылуу кылганга аракет кылбайлы кой. Бирөөнүн мындай үстүнөн кордоп, абир табам деген ал абир эмес. Өзүңдүн каталарыңды актоодо актап. Өзүңө башка адамдарга зулумдук кылба. Башка бирөөлөргө зулумдук кылып, өзүңдү актап көрсөтпө. Бактылуу бол. Бирок адамдардын көңүлүн оорутпай. Адамдардын көңүлүн сындырбай. Адамдарга зулумдук кылып, аларды кордоп, укугун тебелебей. Бактылуу бол. Дайыма бактылуу. Исламдын чакырыгы ушул. İmandın çakırığı, dinimizin çakırığı uşul. İnnellezine amanu ve amilus salihat seyec'alu lehumur rahmanu vudda. İmanga menet kılıver, amalın oңdой Allah özünün muhabbatın beret. Çöyrönün, adamlardın muhabbatını beret. Жақшы adamlardın muhabbatını beret. Baktılуулuk baylıkta emez. Бийлик мансапта, чырайда, жаштыкта эмес. Бактылуулук Алланы тааныганда, Алладан корккондо. Күнөөлөрдөн сактанганда. Ошон үчүн күн сайын жаман кылыктарды азайтайлы, сөккөндү азайтайлы, каргаганды азайтайлы. Күн сайын арам ойлогонду азайтайлы, калп айтканды азайтайлы күн сайын. Бекер убакытты кетиргенден. Gün sayın azaytaylı adamlardı, jaman görgöndөн azaytaylı bunu. Uşaktap, çağımçılık kılıp azaytaylı bunu. Allah Teala'dan жүрөктү таза тутканды сурайлы.
Ya Allah деп. Allahumma tahhir qalbi minen nifaq, ya Allah, жүрегімді мұнафықтықтан, екі жүзділіктен тазала. Екі жүзділіктен тазала жүрегімді. Бұларға башқаша сөйлеп, аға башқаша сөйлеп, üçüncüsüne дағы башқаша. Tahhir qalbi minen nifaq, жүрегімді мұнафықтық, екі жүзділіктен тазала. Ve lisani minel kadib, tilimdi жалған сөйлегенден тазала. Мен бүгін қайсы күні сіздің жүрегіңізде екі жүзділік жоқ бұ? Қайсы күні сіздің тіліңіз жалған сөйлеген жоқ бұ? Қайсы күні сіздің амалыңызда риякөрлік болған жоқ бұ? Қайсы күні сіз көзіңізді қиянат қылғандан сақтадыңыз бұ? Сіз бақтылы күнді таптыңыз. Сіз бақтылы болдыңыз сіз. Аллахумма ва лисани минал кадиб ва айн ва амали минар рия ва айни минал хияна. Амалды риякөрліктен тазала. Амалымды нені? Риякөрліктен. Аллахумма tahhir qalbi minal nifaq ва лисани минал кадиб ва айни минал хияна. Көзімді қиянат қылғандан. Қиянат қылған көз қандай көз болады? Fa innaka ta'lamu khayinatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Ya Allah, анткени сен қиянат қылған көзді білесің дейді. Жүректегі сырларды дағы, қиянат қылған көзді дағы Алла біледі екен. Ата-енеңіз менен кет отасыз, аялыңыз менен кет отасыз, бала-чақаңыз менен кет отасыз. Көзіңіз менен қиянат қылып отасыз. Бұлар білген жоқ, бүрө да білген жоқ. Ата-енеңіз да білген жоқ. Аялыңыз деле білген жоқ. Бала-чақаңыз деле білген жоқ. Бирок ким билди? Көздү жараткан билди. Ким билди? Көздү жаратуучу билди. Ошон үчүн пайгамбарыбыз айтып атат дуада: "Fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yun." Көздөрдүн кыянатын билүүчү экен да Алла Таала. Көздөрдүн кыянатын. Кеде сүйлөшүп атып, ана тиякты карап калганда көзүмө мынтип коебуз го? Көзүмө мындан. Ал пайкабай эле калды, сүйлөгөн жок да булчу. Бир нерсе кылган жок, бирок көзү менен эле ойнотуп койду эле. Ойлоду окшойт, Алла билбей калды окшойт. Алла кыянат кылган көздү билип турат. Каяка барасың? Жүрөктүн ичинде сырларды, мен аз жүрөгүмдө эмне бар билбейсиз. Эмне үчүн сүйлөп атам? Алланын ыраазычылыгы барбы, жокпу? Allahu akbar. Allah barыбызга товфик берсин. Жакшы жамандык дайыма ээрчишип жүрөт тугандар. Себеп жакшы эле болсо жамандыкты билбей калмакпыз. Жамандык эле болсо жакшылыкты билбей калмакпыз. Эмне экенин? Ту'рафул ашя би аздадиха дейт. Өзү нерселерчи карама каршылыгы менен билинет да. Түндү кантип? Түн деген, күндүздөн билет түн деген, түшүнүктүү. Сууктан ысыкты, карама каршылыгында да, жакшылык менен жамандык да ошондой. Баары жакшы болсо жаман экенин билбей калмакпыз. Баары жаман болсо жакшы эмне экенин билбей келмекпиз да. Билгенибиз бири-бири менен да. Бул жакшы, бул жаман, бул жакшы, бул жаман. Өткөнкү сабакта Нас сүрөсү айттык эле Алла Тааладан кайра жалбырап, жалдырап, Алланын сыпаттарын айтып, Алла Субханаху ва Таалага жардам сурап, "Кул а'уду би раббин нас, маликин нас, илахин нас." Адамдарды робусу дагы Алла, бадышасы дагы Алла, Кудайы дагы Алла. Башка бирөө эмес. Ким жараттыбы? Ошонун колунда кажети. Ким жараттыбы? Ошол лайыктуу ибадатка. Жаратуучу бөлөк, ибадатка лайык бөлөк, жок. Жаратуучу бөлөк, башканын өкүбү андай эмес. Ала лахул халq. Ала лахул халq. Ала лахул халq вал амр. Алла Таалага тиешелүү, жаратуудагы, буйруктагы. Ага тиешелүү. Бардык кажеттерди бүтүрүү,
İnsanga жашоо берүү, өлүм берүү өзү гана чечет. Мудаббир хакыйкый Алла Таала. Ошон үчүн айтып атабыз, Роббун нас, Маликин нас, Илахин нас. Улуу сыпаттары менен Аллага кайрылып атабыз. Тарбиялоочу, адамдарды тарбиялагыла. Кажетин бүтүргөн. Адамдардын бадышасы, ээси, бардык иштер анын колунда. Мусарриф ал кулуб, жүрөктөрдү өзгөртүүчү, алмаштыруучу бардыгы. Илахин нас мынакей. Сыйынганга, жалдырап жалбыраганга, арулаганга, мактаганга, алкыш айтканга Аллах. Мин шаррил васвасил ханнас. Мынакей. Азгырыктардан, я Аллах, ушу азгырыктардан бизди сактай көр. Мин шаррил васвас, азгырыктардын жамандыгынан сактай көр. Мин шаррил васвасил ханнас, ханнас эмне? Кээде жашырынып, кээде ачык боло калып, кээде жашырына калып, жашырынып, кетенчиктеп, кайрадан азгырык салып, ушундайдан эле. Жаман ой алып келген, жаман азгырык алып келген. Ювасвису фи судурин нас, адамдардын жүрөктөрүнө азгырык таштап турат, салып турат. Минел джиннати ван нас, джиндерден болгон жана адамдардан болгон. Safiye enemiz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'din juwayı. Momundardın enesi. Aytat bir jolu Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam'a geçinde vardım ziyaret kılayın dep. Peygamberimiz etikafta ele deydi. Kayakta ele deydi? Etikaf. Kana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mu'takifan. Peygamberimiz etikafta olçu. Fa ataytuhu azuruhu leylan. Peygamberimiz'e vardım ziyaret kılıp koyun dep tünü. Fa haddastuhu süylöştüm deydi. Süylöşüp, summa qumtu li anqalib, keyin turdum dep qaytib keteyin depçi. Li arji'a, faqamar sallallahu aleyhi ve sellem ma'ya. Peygamberimiz men menen çoğu turdu, men uzatıp koyun dep. Hatta ida balaga babal masjid, meçitin eşigine jetkende, marra rajulan minel ansar, ansarlardan iki kişi ötüp baratkan eken. Falamma ra'aya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asra'a. Kaçan al iki kişi Peygamberimizi görüp kalganda özdürü şaşılıp tez basa başladı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytti ala rislikuma tokta ola orduңarda dedi. Ay la tusri'u şaşılbay turula dedi. İnneha Safiye bintu Huyay, bul Safiye dedi men janımda turgan ayal. Düşündüңүздөр? Yani annaha zawjatu radıyallahu anha, bul menin juwayım Safiye dep aytıp koydu da. Fakale al iki ansarlık kişi aytti. Subhanallah ya Resulallah. O Allah'ın elçisi. Subhanallah. Ne degeni? Biz jaman gümenge vara belek degen söz. Sizge jaman oyga düşe belek degen söz. Subhanallah'ım. Ayalınız dep. Peygamberimiz aytti. Fakale sallallahu aleyhi ve sellem. İnne şeytan yecri min ibni Adem macrad dam. Şeytan adam balasının kanında jüret dedi. Kanında jüret. Ve inni khashitu ayuqdafa fi qulubikuma sharran. Men korkup ketkenim kanday? Şeytan sizlerdi ekөөңөрдүн жүрөгүңөргө жаман нерсени салып коёбу, жаман ойду салып коёбу, жаман күмөндү салып коёбу деп корктум дейт. Ошон үчүн дароо айтып койдум, бул менин аялым. Жаман ойго кетип калбагыла. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Алар айтады да, алар жаман. Эмне үчүн? Кээ бир риwayatlarda келет да. Peygamberimiz bunu erterek aytып бергеничи жакшы болду да. Niçin? Sebep eğer de Peygamberimiz müthiyorda şeytan alarga jaman oydu salı bергенде kafir olup kalışı mümkün. Çünkü sarı Peygamberga jaman oy gümensürü kufurluk, kafirlik bu. Peygamberimiz oşudan korkup ketip tezirek aytып berdi, ya bul men ayalım jaman gün. Andan keyin aytып koydu mындай деп. Kebir ulamalar mындай tafsir kılap. Çeşmelep berет mene. Peygamberimizin erte aytып койгону. Себеп аларды сакташ үчүн, үммөтүн куфурлуктан сакташ үчүн. Үммөтүн ошо эки ансарлык мусулманды кафирлыктан сакташ үчүн. Эгерде жаман ой келип кала турган болсо, Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам тууралуу момент кафир болуп калган. Аллаху акбар. Ата Пайгамбарыбыз мына сөзүндө айтты:
Бұл Бухариде да келет, Абу Даудта да келет. Бухари шарифте, Абу Дауд шарифте келет. Инна шайтан яжри мин ибни Адам маджрад дам. Адамның қаны барыбызда қан жүріп атпайбы? Қан жүргөн үчүн биз тирүүбүздө. Қан токтоп калса эмне болот? Аллаху акбар. Қан мондайынан айланат. Мондайынан. Кабага да ушундай айланасың да. Бизде ушуну против часовой деп коет да. Андай эмес, өзү чындап эле по часовой ушу болуш керек өзү. Мындайынан жазылат. Ушу туура болот. Түшүндүңүздөрбү? Дайым оң колу менен башташ керек. Өзү аалам ушундайынан жүрөт, билип коюң. Аалам мындайынан жүрбөйт. Түшүндүңүзбү? Аалам мындайынан жүрөт. Таваф кандай жүрсө ошондой жүрөт. Адам кичинекей аалам, адам деле кичинекей аалам. Кичинекей аалам деле чоң аалам деле экөө тең ушундай жүрөт. Шайтан ана мажраддам, кандын арасында. Аллаху акбар. Демек, кээде шайтан азгырык салат. Кандай шайтан? Жин шайтаны. Инсан шайтаны бар, жин шайтаны бар. Өткөнкү сабактарда айтканбыз. Кандай? Кулак аркылуу. Кээде кан менен кетет го? Кээде кулак аркылуу кетет. Шайтан инсан ушактаганда фи судури нас жүрөккө. Бул жердеги көбүнчө Кур'ан-ы Каримде адамдар деле айтат, бирок билип коюңуз, ал жерде жиндерге да кайрылуу да. Алла Таала инсандар менен жиндерди экөөнү тең ибадат кылыш үчүн жараткан. Эки түрлүү махлук. Инсан топурактан жаралган. Жиндер бар го, жиндерчи. Булар оттон жаралган. Топурактан эмес, булар оттон жаралган булардыкы. Да? Эми жиндерди эмне үчүн жин деп айтат? Жин, жанна жун деген бул жашыруун деген сөз. Некене? Инсан, мындайча айтканда инсан көрүнө турган нерсе. Жин көрүнбөй турган нерсе. Жиндерди ошончо жиндер. Бейишти жаннат деп коет. Не деп коет экен? Жанна. Эмне үчүн жанна? Жанна деген аябай жыш жайгашкан, дарактары көп, көзгө көрүнбөй калган да. Түйүлдүктү да, эненин ичинде түйүлдүктү жанин деп коет. Ажинна деп коет. Себеп деген эненин ичи аны жаап турат да. Түшүндүңүзбү? Бардыгы булар бири-бири менен ушундай связкада бул. Сөзчү. Көзгө көрүнбөйт деген сөз. Көзгө көрүнбөгөнүндө. Себеп Кур'анда huwa a'lamu bikum idan sha'akum min al-ard wa id antum ajinnatun fi butuni ummahatikum fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Allah Taala өтө жакшы билет силерди. Качан силерди жерде жаратып, чоңойтуп, өстүрүп, жана качан силерди id antum ajinnatun fi butuni ummahatikum силер энеңердин ичинде түйүлдүк кезиңерде ham Алла билет эле. Канча күндүк болдуң? Канча апталык болдуң? Канча айлык болдуң? Саңа кайсы эмне керек азыр? Болсо биз биринчи бир тамчы суу, анан кан, анан этке айланып келдик эле. Азыр кулак керек экен. Так. Ошондой Алла жакшы билет эле. Өпкө керек, бөйрөк керек, жүрөк керек, көз керек, сөөк керек, кан керек, бардык нерсе керек. Тырмактан баштап керек, чач дагы керек, каш дагы керек. Бардыгы керек. Эмне керек? Tüyüldük gezingerde, enenin içinde tüyüldük gezingerde Allah bilet eleslerdi. Neme azır bilmeye kalalım. Sizleri cerbetine jaratkanda Allah Taala biledi. Fela tuzakku anfusakum. Oşonduktan özüңөрдү öte öyle aktap, özüңөрdү mana neme kıla örbeğiledi, tazkiye kıla örbeğiledi. Allah Taala öte bilүүчү. Bürönü maktaganda da oşon için aytıp koyuş gerek. Men oyumça uşundaydı. Biz ade uşunday. Menin gümönümçe uşa жакшы адам. Мен оюмча ушу бейиштик болуш керек деп. Жок, бул бейиштик кирген уже все. Охо, киргизип коюп келдиңби? Кандай болду? Кээде биз ушундай аша чаап кетебиз да. Эч ким буну билбейт, эч ким айтканга акысы дагы жок. Кур'ан, хадистен кимге келсе бейиштик деп, ошону гана айта алабыз. Пайгамбарыбызга Алла Тааланын тарабынан келди. Абу Бакр бейишти. Умар бейишти. Osman beşti, Ali beşti. Abdurrahman ibn Avf
Sa'd ibn Abi Waqqas beyişte dedi. Abu Ubayda ibn Jarrah beyişte dedi. Talha beyişte dedi. Sa'id beyişte. Aşara-i mubaşşara bol. Kanda kimde aytkan bolsa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ana aytılат. Başka biribizge dagı андай akı berilgen emes. Tigi beyişte, bul beyişte emes. Kayaktan bilesin sen? Çeçüçü oldun sen. Kanda bu? Can alıp atkanda janında bar belen. İman menen ketip atkanda bir video kamera tartıp aldın mı? İmanды айтпады o. Nar jagın ne ol? Çok. Ошон үчүн ушунчалык аулия болуп кеткенде да, ушунчалык алым болуп кеткенде дагы, ушунчалык не кандай гана имам болуп кетпесин, кандай гана кары болуп кетпесин, не деш керек экен? Менин оюмча. Иншалла Кудай кааласа үмүт Алла Таала бул кишини бейишке киргизет. Себеп дегенде жакшы амалдарына күбөбүз. Иманда жашоосу өттү, амалда жашоосу өттү, Куранда жашоосу өттү деп айта алабыз мынандай. Осы бирөөгө дагы чечкин, кескин түрдө айтууга тыюу салынат. Ошон үчүн Алла Таала айтат мынакей: "Хува а'ламу биман иттаqa." Ким таква экен, Алла өзү жакшы билет. Кимдин жүрөгүндө канчалык таква бар экенин ал өзү жакшы билет. Таква тилинде эле барбы, же жүрөгүндөбү, аны өзү билет. Сөзүндөбү, же өзүндөбү, ал өзү билет Алла Таала. Şunun Kur'an'da ya eyyuhan nas antumul fuqara ilallah. Ey adamlar, sizler barıngар Allah'a muhtaçsınlar degeni, bu жерде jinler de Allah'a muhtaç. Bardık ele. Ya eyyuhan nas ittaqu rabbakum. Ey adamlar, Robunlardan korkula degen, ey jinler sizler de korkula. Көбүнчө insan aytılınat. Ata ушул жерге taban эме да кирет да, жин да кирет да буга. Жиндерге дагы буйрук, жиндер дагы Кудайдан коркула. Аны арамдан сактан, аларга дагы Аллага баш ийгиле, Алланы эстегиле, Аллага шүгүр кылгыла. Арам ишти кылбагыл, аларга дагы буйрук, инсанга эле эмес. Демек, шайтан, шаятинил инс, шаятинил жин. İnsan şaytandары, jin şaytandары, şu iki türlü şaytandардын жамандыгынан сактанууга пана үйрөтүп атат бизге. Ошон үчүн жин булар ахфия ан a'yunil bashar, адамдардын көздөрүнөн жашыруун болгондуктан ошону жин деп айтат буну. Бул жашыруун, көзгө көрүнбөгөн. Себептегенде бунун мааниси ушул тугандар, аталганы içtinen, yani o huval istitar, жашыруун деген söz. Jinler mustatirun an a'yunil bashar, adamlardын gözünden жашыруун, ошон үчүн буларды жин деп аталган. Falamma janna alayhil layl ra'a kawkaba. Качан ага түн капкараң болуп көрүнбөй калганда, анан көрдү жылдыздарды дейт. İnsan деген söz kayaktan çıkan. İnsan, nas, ins, bulardan bardığı inas. Göngöngö. Gönüp kalat, adam tezele gönüp kalat eken de. Uns dep koyat da bunu. Sezgenge, görüngöngö. Uş insan degende manisi şunday eken. Görünüp durgan mahluk. Görünüp durgan. İnsan görünbögen mahluk. Jin görünbögen mahluk. İnsan görüngön mahluk da. İnsan nisyan degen sözden çıkat deydi alımlar. Unutacak. Unutacak. Avvalun nas, avvalun nasin. Adamların en birinci unutacağı. Hazreti Adam Aleyhisselam. Buyruqtu unutup aldı da Allah aytdı jakında var dep. Jakında alıp jep alıp bu dünyada жүрбөйбүз bazı varız. Migratsiyada. Kebirler aytат, ana Rossiyaga migratsiya, Amerika. Mına migratsiya. Biz жерге migratsiyaga kelgenmiz. Allahu akbar. Beyişten gelip alıp gayra beyişke barabızın barabızın problemi, вопрос болуп kaldı da. Gün birinci teması болуп kaldı bulçu. Gün temasında birinci. Gün teması şunu koyuş керек, ya gayra beyişke barabız bulçu yok bu da. Az her nerseni koyu vermey, gün temasında öçmey turgan tema bu. Beyişten geldi gelem gayra barabız bu yok buna. Anlatılan aytты da tatıktı olup gelgile, davay, жерге bargıla dağı. Tatıktı olup geldi, talaşpay.
Ошон үчүн айтат мынакей. Адам алейхиссалам биринчи унчак. Демек, унс, нисян деген сөздөрдөн чыгат. Ихсас, ру'я, анаса мин жаниби тура наран, яни раа наран. Муса алейхиссалам Тур тоосунун жанына барганда, ушу унс деп коет да, мына көрүп, мына көнүп, көрдү дагы көндү. Оттурбайбы депчи, сезип. Ушунун аты инсан деп коет. İnsan деген söz ушундан чыгат дейт да. Wa amman nas fa innahum bariyun. Адамдар көзгө көрүнүп турат да. Демек тугандар, мусулман адам. Жашпы, каруу, эркекпи, аялбы, байбы, кембагалбы? Мусулман адам Алланын сүйкүмдүүсү. Демек кайсы нерсе зыян, бузуку, жаман, алардан пана тилегенге пайгамбарыбыз үйрөткөнбү? Биз пана тилеп жүрөйүк. Көзгө көрүнгөн жамандыктардан дагы, көрүнбөгөн жамандыктардан да пана тилейли. Азыркы учурдагы да келечектеги жамандыктардан пана тилейли. Күндүзгү жамандыгынан, түнкү жамандыгынан да пана тилейли. İnsanların жамандыгынан, жиндердин жамандыгынан да пана тилейли. Алла Тааладан сактанууну тилейли. Толтура да бул. Денебизге зыян тие турган нерселерден да пана тилейли. Рух, жан дүйнөбүзгө да зыян тие турган нерседен пана тилейли. Жамандыктан сактануу. Алла сактайт, сурасаң сактайт. Негизи иманыбызды Алла сактасын. Небизди сактасын? Иманыбызды сактасын Алла Таала. Насаи шарифте бисанадин сахих ан Абдулла ибн Унайс радияллаху анхудан риваят бар, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошо Абдулла ибн Унайс деген сахабанын көкүрөгүнө колун коюп анан айтты. Кул деди, айткын деди. Ал айтты: "Фаламма дрима акул", эмне деп айтарымды билбейм дейт. Анан пайгамбарыбыз айтты: "Кул хуаллаху ахад" деди, көкүрөгүнө коюп туруп. Кул хуаллаху ахад деп аягына чейин айтты. Андан кийин кул ауду би раббил фалах деп айт деди. Кул ауду би раббил фалах деди. Бүттү. Андан кийин айтты. Айт деди. Кул ауду би раббин нас деп аягына чейин. Бул да бүттү. Факала ли Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям: "Хаказа фатааввад, фама тааввадал мутааввидун бимислихинна." Ушундай кылып Алладан пана тилеп жүр деди. Пана тилөөчүлөр ушундай кылып пана тилейт. Мындан өтөр пана тилей турган дуа жок деди да, сактануугачы. Демек сиз дагы мен дагы бекем ишенип, күн сайын ихлас, фалак, нас окуп пана тилейт. Балдарыбызга дагы ихлас, фалак, насты окуп. Маанисин ушунча атайын мынакей ихластын тафсирин айтып бердик. Суратул Фалактын тафсирин айтып бердик. Суратул Настын тафсирин айтып берип сабак кетип атат. Ошо мааниси кичине аз болсо дагы арабча окуйбуз. Бирок мааниси мээбизде болсун. Түшүнүп окуйлу бунун таасири кандай экен. Бул азыркы айткан бардык жамандыктан сактаганга ушу жетиштүү. Напсинин жамандыгынан да, шайтандын жамандыгынан да, инсан шайтандары, жин шайтандары, көзгө көрүнгөнүн дагы, көрүнбөгөнүн дагы, бүгүнкүсүн да, эртеңкиси, түндүн дагы, күндүздүн дагы, макулбу? Бардыгынан, жамандыктардын бардыгынан. Денеге дагы, рухка дагы, динге дагы, дүнүйөгө дагы жамандыктардан сактай турган мынакей. Муслим шарифте келет, Айша радиаллаху анха энебизден риваят бар. Кана Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям ида марида ахад мин ахлихи нафаса алейх бил муаввизат. Үй бүлөсүнөн бирөө ооруп калса, пайгамбарыбыз ушу 3 ихлас, фалак, насты окуп дем салат эле дейт. Түшүнүктүбү? Ихлас, фалак, насты окуп дем салат эле. Табаранийде келет, Абдулла ибн Хабиб радиаллаху анхудан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Икра, оку" деди. Кул хуаллаху ахад вал муаввазатайн хина тусбих ва хина тумси саласан. 3 жолу таң атканда оку, 3 жолудан кечинде оку. Такфика мин кулли шей, бардык нерседен сага жетиштүү бул дейт. Ушу 3 жолу окуп койсоң, ушу 3 сүрөнүчү бардык нерседен сага жетиштүү бул. Бардык жамандыктан сага сактоого жетиштүү деген сөз. Башка коргонуу, башка неменерден. Бияна сыйкыры келип атабы? Кара дуасы келип атабы? Көрө албастыгы келип атабы? Түшүндүңүзбү?
толтурат. Ар кандай нерсе чорный магиясы келет абы. Сизге ушу сактаганга жетиштүү. Эртең менен 3 жолу окуңуз, кечинде 3 жолу окуңуз. Эч кандай тияк бияка барып, ар күнгө берип, төлөп сөйлөп кыйналбай эле. Мына. Тараталы окуңуз. Албетте, ушдагы айта турган нерсе, вара салават, намаздардан кийин окуп туруңуз. Ооруган адамга окуп туруп ошол жака дем салып колуңузга шептеп тере салсаңыз деле болот. Өзүнө деле салсаңыз болот. Макулбу? Андан кийин жума намаздан кийин 7ден. Канчадан? 7ден. Жума намазы 7ден. Аятал Курсиге да көңүл бурайлы ушуга, сактануугачы. Бухари шарифте келет, Абу Хурайра радыйаллаху анху риваят бар. Айтат Абу Хурайра радыйаллаху анху, мени бир жол пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушул бюджеттин акчасына, мал мүлкүнө, зекеттин, Рамазанда зекеттин мал мүлкүнө казынага ошону сакчы кылып койду дейт да. Анан мен мейли карайт элем эми жоопкерчилик менен. Түндөсү бирөө келип эле дандарды бир капка салып атат. Фахастуху кармап алдым дейт. Факулта айттым, мен сени пайгамбарыбызга алып барам азыр дедим эле. Инни мухтаж, мен мухтажмын. Ва алейя аял, мен бала чакам толтура. Вали хажатын шадида, мен өтө ушундай кыйналып атам. Дегеннен Абу Хурайранын жүрөгү жумшак экен, кой берет. Таң атканда намазга келет. Пайгамбарыбыз айтат: "Я Абу Хурайра, Абу Хурайра, ма фаала асирукал бариха?" Түндө тутуп алган туткунуң не болду дейт да. Ал айтат: "Алланын элчиси аябай муктаж адам экен. Ушул жашоонун кыйналганынан оорулукка келиптир да" дейт. Бала чакасы бар экен, райым кылып кой берердим дейт. Пайгамбарыбыз айтты: "Бирок ал айтканда, келбейм деп айткан эле пайгамбарыбыз айтты, жок келет" деди. Эртең дагы келет, көрөсүң го, келбейм деп айтты го, бирок келет деди. Абу Хурайра айтат: "Фарасаттуху", мен аны аңдып жаттым дейт. Пайгамбарыбыз айткандан кийин эми дагы точно келет да бул. Фажа яхсу минат таам, дагы келип алып, ошо дандарды сала баштады дейт. Кайра кармап алдым. Кармап алып пайгамбарыбызга алып барам дедим эле. Даани, мени ташта кой берип коюң, кой берип коюң. Мен муктажмын, бала чакам бар, кыйналып атам, эми келбейм, сөз берем. Дагы райымдуулугу келип кой берди. Таң атканда намазга келди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дагы сурады: "Абу Хурайра, түнүм не болду?" деди. Кармап алганба туткунуң. Ушундай аябай ыйлады. Арызданып, бала чакам бар, кыйналып атам, райымдуулук кылың, экинчи келбейм деди эле, райымдуулук кылып кой бердим дейт. Пайгамбарыбыз айтты: "Жалган айтат, сени алдады" деди. Дагы келет деди. Үчүнчү күнү дагы аңдып жаттым. Дагы кармап алдым дейди. Ошондан кийин айтты, кармап алганда: "Мына эми точно келбейм. Дани, мени кой бериң. Фа инни уаллимук калиматин янфаука Аллаху таала биха." Мен сизге бир ушундай улуу касиеттүү сөздөрдү үйрөтөйүн. Алла сизге сөз ошо менен пайда берет деди. Абу Хурайра айтты: "Махия?" Кайсы сөздөр ал? Десе ал айтты: "Ида авайта ила фирашик", төшөккө жатасыз го түндөсү деди. Факра аятал курси, аятал курсини окуңуз деди. Төшөккө жатканда эмнени окуңуз деди? Аятал курсини окуңуз. Аллаху ла илаха илля хуал хайюл кайюм, ла таъхудуху синату вала наум. Аягына чейин окуңуз. Аятал курси. Деп окуду да гана айттым деди. فإنه لا يزال عليك من الله تعالى حافظا. Ушу аятты окуп койсоңуз, аятал курсини төшөккө жатканда, Алла Тааланын тарабынан бир сакчы сизди таң аткычакты сактайт, шайтан жакындай албайт деди. Не деп атат? Вала яқрабука шайтан хатта тусбиха. Таң атканга чейин сакчы дагы турат, шайтан дагы жакындай албайт деди. Охо, Абу Хурайра буну кой берди. Болду. Улуу сөз үйрөндү. Аятал курсини үйрөндү. Анан кийин таң атканда пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям намазга барса, пайгамбарыбыз айтты: "Не болду деп ая туткун? Түндөсү окуя кандай болду?" деди. Ал айтты: "Бир сөздөрдү үйрөтүп кетти мага аятал курсини. Мындай деди эле пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям." Анан не деди? Аятал курсини окусаң, Алла Тааланын тарабынан бир сакчы дайындалат, таң аткычакты шайтан сага жакындабайт,
сен сақ болосуң деди деп пайгамбарыбыз айтканда, пайгамбарыбыз айтты: амма иннаху кад садакака. Ал саңа чын айтыптыр деди. Аятал Курси касиети ошондой. Макул ва хуа кадыб, бирок өзү жалганчы ал деди. Аферист деди. Өзү жалганчы болуп туруп, бирок саңа чын айтты деди. Анан айтты: та'лам ан тухатиб мунзу саласа я Абу Хурайра, ey Абу Хурайра, 3 күндөн бери ким менен сүйлөшүп атасың түндөсү, билесиңби деди. Жок, билбейм деди. Пайгамбар айтты: зака шайтан, ошо шайтан эле деди. 3 күндөн бери сен шайтан менен сүйлөшүп атасың деди. Ошо көрсө ошо шайтан экен. Караңыз, Аятал Курсини үйрөтүп кетти. Ушул жерде алымдар айтат да, кээде жалган аферист дагы чын сүйлөп кое берет. Кээде өзү жалганчы болсо деле кээде эмне кылат? Шайтан чын сүйлөп койгондон кийин. Туурабы? О шайтан болуп туруп чын сүйлөп койгондон кийин, демек сиз алданып калбаңыз. Баягы шайтан дагы эле шайтан ал. Бир чын сүйлөп койду да ал. Ла илаха иллаллах. Абу Умама разияллаху риваят, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ман қараа дубара кулли салатин мактубатин аятал курси, лам ямнаху мин духули джанна илля айямут." Аллаху акбар. Раваху Насаи. Насаи шарифте келет. Абу Умама разияллаху риваят, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Кимде ким фарыз намаздан кийин аятал курсини дайыма окуп жүрсө, анын бейишке кирүүсүнө өлүм гана тоскоолдук кылып турат" дейт. Эмне тоскоолдук кылып турат дейт? Аллаху акбар. Проблема создавать этип турат экен да, өлүмчү. Бейишке кирейин десең, өлүм экен да. Анын бейишке кирүүсүнө өлүм эле тоскоолдук кылып турат дейт. Өлүм келсе түптүз бейишке кирет деген сөз. Өлүм келсе кайра кетет? Бул дарбазасы экен да ошо өлүм. Нары эле бейиште. Бакара буну ошон демек тургандар, Аятал Курсини дагы өзүбүз ушуга вазифа кылып алайлы, бекем окуйлу, ар бир намаздан кийин, фарыз намаздан кийин, мына жатаардагысын айтып атат Абу Хурайра, Абу Умама айтып атат мынакей ар бир намаздан кийин. Кандай касиеттүү амал. Машалла, бейишке кирүүңүзгө өлүм эле тоскоолдук болуп атса, жаш өлөсүбү, кары өлөсүбү, Кыргызстандагы башка жерде түндөсүбү, күндүзүбү, Алла билет. Бирок алхамдулилlah ошол өлүм эле тоскоолдук кылып турат. Аятал Курси окуп жүргөндөргө, бейишке киргенге ушул эле мишат этип турат. Өлүм келсе түптүз бейишке, иншаалла. Иншаалла. Бакара сүрөсүн окуш керек тугандар. Бул шайтандардан сактай турган касиеттүү сүрө. Абу Хурайра радияллаху анхудан риваят, пайгамбарыбыз айткан, Муслим шарифте, Тирмизи шарифте келет: "Ла таджалу буютакум макабира." Ey, үйүңөрдү көрүстөн кылбагыла деди. Үйүңөрдү эмне кылбагыла? Көрүстөн. Көрүстөндө намаз окуса болбойт да. Үйүңөргө да демек үйдө намаз окуп тургула. Кайсыл үйдө намаз окулбаса, ал үй көрүстөн сымак. Бейит, мүрзө, кабырстан окшоп калат экен да. Үйүңүздү андай кылбаңыз. Пайгамбарыбыз айтты: "Ла таджалу буютакум макабира." Андай кылбагыла дейт. Ошон үчүн үйдө, алхамдулилlah, зуха намазы бар, чаш намазы бар, сүннөттөр бар. Кээде ооруп калганда мейли анда мисалы фарыздары бар, каза намаздары бар, тахажжуд намаз бар, канча намаз окуп туруш керек. Үйгө киргенде намаз. Ар бир бөлмөңүзгө окуп коюңуз акырында. Бирок өзү жакшы, өзү бир бөлмөнү үйдөгүлөргө, сеп үйдө аялыңыз бар, апаңыз бар, кызыңыз бар, карындашыңыз бар. Алар эми мешитке келип намаз окушпайт. Ошого акырын бир бөлмөлү кичинекей кылып, эми баягы биз 5 комнаталуу салып жүрө берип үйрөнүп калганбыз го. Азыр бирок жакшы, азыр душ, туалетти үйлөрдүн ичине сала баштадык, а? Азыр жакшы мыкты болуп калды, туурабы? Эшикке чыгып суу тоңбой, азыр үйдүн ичинде. Эми ошого дагы кичине эле, көптөн эле эмес, бул жактан 2-ге 3 метр кылып коюп койсоңуз, ошол жерде машаалла балаңыз да, кызыңыз да, өзүңүз да кирип намаз окуп турасыз. Алар да бул жакка келгенде тополоң чыгарбайт. Жөндөн-жөн кире бербейт. Бул зикирге, дуага, Куранга, Аллага ибадат. Ошого өзгөчөлөп коюш керек. Конок келип калса да кайерде намаз келиңиз, бул жакта окуйуңуз. Бул Бакара сүрөсүчү эмне деп атат? Мындай дейт пайгамбарыбыз: "Ла таджалу буютакум макабира", үйүңөрдү эмне кылбагыла? Көрүстөн кылбагыла.
Так. Инна шайтан яфирру минал байтиллази туқра фихи суратул бақара. Қайсы үйде Бақара сүресі оқылса, шайтан қашып кетеді дейді вообще. Не болады дейді? Кетіп қалады емес, қашып кетеді. Қашып кетеді. Яфирру минал байт. Қашып кетеді ал үйден. Бақара сүресі оқылған үйден шайтан қашып кетеді. Аллаху акбар. Муслимнің риваятында, Тирмизидің риваятында. Андан кейін бұл осы Бақара сүресі ғой, еме машалла ұзын сүре, 2,5 параға жақын. Болмады анда ақырқы Бақара сүресінің ақырқы 2 аятын жаттап алыңыз. Аманар расулу деп башталады ғой. Бима унзила илейхи мин раббихи вал муъминун ил ахирихи. Ушуны жаттай тұрған болсаңыз, Нуъман ибн Баширдан риваят Тирмизи шарифте келет, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Инна Аллаха таала катаба китабан qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi alfi am." Алла таала жер мен асманды жаратардан 2000 жыл мұрын. Қанша? Жер, асман қашан жаралған біз білмейміз бұны. Мына жашап жатқан жер бар ғой, көріп тұрған асман бар ғой. Бұның қашан жаралғанын біз білмейміз туғандар. Бірақ ушунун жаралуусунан Алла таала 2000 жыл мурда, 2000 жыл мурда Алла субханаху ва таала катаба китабан жазган экен бир китепти. Не деген? Анзала минху аятайн. Андан Алла субханаху ва таала Кур'ан-ы Карим дегени 2 аят түшүргөн. Хатаба бихима суратал Бақара, Бақара сүресин ошол 2 аят менен бүтүргөн. Ошол 2 аят. لا تقرآن في دار 3 مرات فيقربها الشيطان. Qayсы үйде 3 күн қатар оқыла тұрған болса, ошол 2 аят шайтан жақындабайды деді. Мына жеңіл болып қалды дағы. Бақара сүресі. Аманар расул бима унзила илейхи мин раббихи вал муъминун иля ахирил аят. Ибн Масуд разияллаху анху риваят бар, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Ман қараа بالآيتين اللتين في آخر سورة البقرة في ليلته كفتاه." Ким Ибн Масуд айтады, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтқан, ким ушу Бақара сүресінің 2 ақырқы аятын оқып қойса, қайсы түнді? Ағай жетішті, емнеге жетішті? Соопқа жетішті, сақтағанға жетішті, тағажүттіға жетішті деген ұшыға чейін. Тағажүттің соғы беріледі деген. Ибн Аббас разияллаху анху риваят бар, айтады, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзімде айтып берген, бір жолы пайғамбарымыз отырса, Жабраил алейхиссалам дағы бар екен, чоқ отырысқан, бір малда асмандан қырчылдаған үн шыққан. Қырч деп береді. Патырға түшіп кете тұрғандай бұл. Жабраил пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям асманға қарай көзін көтергенде, Жабраил алейхиссалам айтып отады: "Я Расулаллах, асманның бір ешігі açıldı, ушу күнге чейін açılған емес еле, бұдан кейін açılбайды дағы" деді. Бүгін бір періште түшті, бұға чейін түшкен емес еле деді. Ошол періште келіп, пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламға ананы айтты. Жабраил алейхиссалам да жанында отырады. Ошо періште алып келді. Башқа періште. Жабраил алейхиссалам пайғамбар екеуі отырады. Періштелердің мырзасы, адамзаттың мырзасы екеуі отырады. Келіп алып не деді ал періште? Айтты, мындай деді: "Абшир бинурайн утитахума лам ю'тахума набийин qablak." Құшқауарлы болыңыз, ей Мұхаммад алейхиссалам, 2 нур менен сізге берілген, сізден мұрда бір дағы пайғамбарға берілген емес деді. Фатихатул китаб, Фатиха сүресі, ва хаватима суратул Бақара, Бақара сүресінің ақырқы 2 аят. Ушун 2 нур деп айтты, құшқауарлап алып келді бұл. Айтты: "Лам тақра би харфин минхума илля атайтаху." Ушу Фатиха сүресінен жана Бақара сүресінің ақырқы 2 аятынан қандай ғана тамға оқуаңыз, дуа қылсаңыз беріледі деді. Мына тамғасына. Несіне? Тамға. Сөз емес, сөйлем емес, тамғасына. Мынандай қасиет. Жаратқан Алла субханаху таала барыбызға туғандар ушул қасиетті Құран-ы Каримден аяттарын
окуп жүргөнгө, бала чакага үйрөткөнгө, үммөткө жеткиргенге Алла товфик берсин баарыбызга. Жеткиребизби иншалла? Өзүбүзгө карап амал кылайлы, айтайлы. Достор барбы, бөлүшпөйсүзбү? Кана классташтар? Кана курсташтар? Кошуналар эмне кылдың? Кудалар каякта? Келип ар нерсени айта бербей саясатты келер кечке. Токто. Жийиштир саясатын, токто, мен сага бир нерсе айтып берейин деп. Аларга баштаңыз мыналардын баарын. Мен айтайын анан сүйлөйүн деп. Мына касиеттүү сөз. Сиз досуңуздан сураңызчы, аятал курсини билеби билбейби? Анда сиз дос эмессиз го дейм. Ихлас, фалак, насты билеби билбейби? Бала чакаңыз билеби билбейби? Анда сиз мына күйбөйсүз го дейм аларга. Алардын ахирети деле сизге баары бир, дүйнөсү деле баары бир го. Эптеп эле өлбө жаным, өлбө, жашай берейин, өлсөм көмүп кой дегеле. Ушундай эле мааниме кетип атабыз да биз. Ура элечи. Ахирет эми көрө жатарбыз эми кандай эмне болор экен. Жок. Таптакыр жок. Биз мусулманбыз. Биз гайраттуу инсанбыз. Биз мусулманбыз. Пайгамбарыбыздын атын атаган адамбыз. Ошондуктан биз алхамдулилла биз боорукер адамбыз. Пайгамбарыбыз боорукерликти үйрөткөн. Биз жакшылык каалаганды үйрөткөн бизге. Биз баарына бөлүшүшүбүз керек. Баарына жакшылык каалашыбыз керек. Ан-нусх ликулли муслим. Пайгамбарыбыздын доорунда ант менен кол беришип туруп иманга келет эле. Болду. Аллага ширк келтирбейм, арак ичпейм, 5 вакыт намаз таштабайм, бирөөгө жала жаппаймын, зына кылбаймын, ар бир мусулманга жакшылык каалайм деп. Мынасы бар эле. Бүгүн биз бири-бирибизге жакшылык каалайбызбы же кандай? Каяктан жакшылык каалоо? Жакшы оюбузду айтпай калдык го? Жакшы оюбузду бөлүшпөй калдык го? Каякка чейин түшүп кеттик биз. Мусулманга таш боор болбош керек. Зулумду кылбаш керек.